Сооротуучу Кудай. 21 февраль. Бардык жерде сыйынганга болот. Кааласаң, автобуста кетип бара жатып сыйын. Жолдо басып бара жатып сыйын. Паркта сейилдеп жүрүп сыйын. Кудай үчүн жүрөк маанилүү. Чын жүрөктөн сыйынсаң эле болду деген сөздөрдү көп угабыз жана башкаларга ушундай кеңеш беребиз. Ооба, бул деле туура. Бардык жерде Кудай биздин кайрылуубузду угат. Бирок эл көп жерде сыйынганда бирөө сөзсүз тоскоол болот. Сөзүңдү бөлөт. Бир нерсеге сөзсүз алаксыйсың. Ыйса Машаяктын айткан сөздөрүн азыр окуп кетсек. Ал эми сен сыйынаарда, бөлмөңө кирип, эшигиңди жап да, көрүнбөгөн атаңа сыйын. Жашыруун сыйынганыңды көргөн атаң сага тиешелүүнү ачык эле берет. Бардык оюңду, жүрөгүңдү Кудайга буруп, Ыйса айткандай, эшикти артыңдан жаап сыйынбасаң, көп нерсе жоготосуң. Бул өтө баталуу минуталар. Көп нерсеге убакыт таба алабыз. Тамак ичкенге, конокко барганга, балдар менен ойногонго, иштегенге жана башкаларга жардам бергенге. Жашыруун сыйынууга убакыт бөлсөк, убактыбызды да Кудай үчүн курмандык кылган болобуз. Анан Ыйса өзү айткандай, жашыруун сыйынганыңды көргөн атаң сага тиешелүүнү ачык эле берет. Эгерде сен кимдир бирөөнү сүйсөң, аны менен жолугушканга сөзсүз убакыт табасың, жерди да табасың. Кудай менен жолугушууга, жашыруун сыйынууга маани берели. Бул өтө маанилүү жана бизге абдан керек.